Так, кутман күн, урматтуу сатология курсунун окуучулары, кымбаттуу айымдар. Менин атым Салтанат, контент-мейкер, продюсер, наставник. Сиздерге бүгүн 3-модулдун 1-сабагын өткөрүп берем. Биз мурун айткандай, эми 3-модулдан баштап чисто видео тартуу боюнча практика башталат. Бирок ага чейин биз кичине өзүбүз үчүн даярдык көрөлү. Итак, контент. Контент негизи эмне? Бул сөздү ачып коелу, чтобы кийин мен контент дегенде сиздерде суроолор пайда болбосун. Reels, пост, stories, эфир. Соц тармакта сиздер эмне чыгарсаңыздар, ошонун баары контент деп аталат. YouTube'да, Telegram'да, жада калса WhatsApp'та бирөөгө бирдеме жибериңиз, ошонун баары контент. Жалпы контент деген сөз менен аталат. Биз бул курста социалдык тармакта контент аркылуу сатканды үйрөнөбүз. Эң түшүнүктүү, эң таза сатуу, экологичный сатуунун техникасы, көпчүлүк колдонгон техникасы бул Ben Hunt тепкичи. Ошол техниканы биз бүгүн үйрөнөбүз. Hunt тепкичи бул эч нерсе кереги жок адамды сатып алууга түрткөн техникасы. То есть биз Инстаграмда кечке биздин товарга же кызматыбызга же курска муктаж адамды күтпөй, эч кимге кереги жок болсо деле ушул техника аркылуу ошол эле адамдарга сатканды үйрөнөбүз. Бул техниканы ар бир сатуулар менен иштеген компания, адистер, чоң адистер, майда адистер колдонушат. Итак, Ben Hunt'тын логикасы боюнча сатып алуучу 5 абалды басып өтөт. Мисалы, элестеткиле, сиздин кардарыңыз жерде турат, товар өйдөрөөк турат. Сиз саткан товар же кызмат же курс өйдөрөөк турат. И чтобы кардар сатып алуу үчүн ага ошол товарга 5 тепкичти өтүп чыгыш керек. Вот биринчи тепкич бул мага эч нерсе керек эмес деген адам биринчи тепкичте турат. Эчтеке билбеймин, сенин курсуңду, товарыңды билбейм, окуган да жокмун, вообще я ничего не знаю, моя хата с краю деген адам. Экинчи тепкич бул ошол эле адам уже мээсинде лампочка күйдү. Балким менде маселе бардыр. Балким мен ушуну ойлонуп көрүшүм керек деген. Бул экинчи тепкич. Үчүнчү тепкич баягы адам, ооба, бул чыныгы маселе экен, көйгөй экен. Уже көйгөй экенин аныкталды, и что ошол көйгөй анда бар экен билди. Бул үчүнчү тепкич. Төртүнчү тепкичте кардар мага чечим керек. Көйгөй бар, менде көйгөй бар экен түшүндү, эми ошол көйгөйдүн чечимин издеп жатат. Анан бешинчи тепкич бул чечим сенде бар экен, мен көйгөйүмдү сен аркылуу чечем, сатып алам. Кана каяка төлөйүн, каяка жазылайын деген абалга келет. Мына ушул 5 тепкичти колдонмоюнча соц тармакта биз эч нерсе сата албайбыз. Так, эми ар бирибизде баракчабыз ар кандай. Бирөө жаңы баштап атат, бирөө уже кичине иштеп атат, бирөө болсо опытный адис болуп атат. Давайте аудиториябыз кайсы тепкичти аныктайлы, чтобы биз тарткан рилстерди именно ошол алар биздин подписчиктерибиз каалап жаткан контентти тарткандай бололу. Түшүнүктүү болду, Келгиле, аудитория кайсы тепкичте экенин аныктоон силерге 3 практиканы көрсөтөм. Өзүм колдонгон. Итак, эң биринчиси бул Инстаграмдын көрүнбөгөн метрикалары аркылуу текшеребиз. Кантип? Англисчадан котордум, кардардын ниетинин индекси KNI. Эмне кылабыз? Акыркы чыгарган 10 посттун негизинде анализ кылабыз. Мисалы, Яндекс Метрика деген бар сервис. Ошол аркылуу деле чыгарсак болот бул анализди, бирок ал платный, бизге азыркы этапта пока лишний акча короотун кереги жок. Келгиле, мындай эле кол менен эле санайбыз. Акыркы чыгарган 10 посттун сакталуу плюс репосттун санын чыгарабыз. Сакталуу бул сохранение. Ар бир посттун астына статистиканы бассаңыз чыгат ошол показательдер. Сакталуу плюс репостту санын чыгарып калькуляторго жазып коебуз. Андан кийин лайк плюс комментарийдин санын чыгарабыз.
Мынакей формуланы караңыздар. Сакталуу плюс репост, разделить, бөлүү, лайк, комментарийдин санына. Анан ошол бөлүүнүн негизинде чыккан цифраны 100гө көбөйтөбүз. Жыйынтыгында сизде бир цифра чыгат, процент. Кардардын ниетинин индекси. Эми караңыздар. Эгер сиздин КНИңиз 15%дан төмөн болсо, демек силердин кардарларыңардын ниети аз, биринчи же экинчи тепкичте. Демек сиз только көңүл ачуучу контент тартып атасыңар. Буга чейин ошондой контент тарткансыңар, поэтому кардардар азыр эч кандай бир нерсе сатып алуу жөнүндө кабары жок. Эгер сиздин КНИңиз 15-35%га чыкса, 15-тен 35-ке чейин, демек сизге уже кызыгып жатышат аудиторияңыз. Сиз пайдалуу контент тартышыңыз керек. Аудиторияңыз экинчи, үчүнчү тепкичте. Далее, тепкичтерди, если унутуп калсаңыз, мынакей буяка келебиз, тепкичтерди карап чыгабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи. Так. Продолжаем. КНИ 35-тен 60%га чейин болсо, демек сизден уже маселени чечимин издеп жатышат аудиторияңыз. Уже жылуу аудитория. Үчүнчү же төртүнчү керек. Практикалык. То есть адамдардын маселенин чечүү жолдорун көрсөтүшүңөр керек. Эгер сиздин аудиторияңыз 35-тен 60%га чыкса. Эгер КНИ 60%дан өйдө чыкса, значит уже все, сиздин аудиторияңыз сатып алганга даяр, сиз сатуучу контент чыгарасыз, аудиторияңыз 4-же 5-чи тепкичте. Мынакей, бул биринчи техникасы. Эми экинчисине өтсөк. Экинчи вариант бул сатып алуунун коэффициенти. Дайректтен, так, англисче кандай эле? В общем, мен англисчанын эмесин, аббревиатурасын жазып койдум. Дар. Бул дайректке келген сообщениялардын негизинде анализ кылабыз. Кандай кылабыз? Акыркы 30 күнүн ичинде директке келген билдирүүлөрдү канча сом, кантип жазылам, кантип сатып алам деген сообщенияларды эсептеп чыгабыз. Канча экен жалпы саны. Андан кийин общий 30 күндө канча, негизи эле канча сообщение келди, любой суроо менен. Аны да эсептеп чыгабыз и эмне кылабыз? Баягы сатып алам канча сом деген билдирүүлөрдүн санын бөлөбүз общий билдирүүлөрдүн санына. Андан чыккан цифраны 100гө көбөйтөбүз. Кайра эле биякта процент чыгат. Эгер 0,5% болсо, демек аудитория муздак. 5-15% болсо кызыгышат, бирок сатып алышпайт. Экинчи, үчүнчү тепкич. 15-30% болсо активдүү түрдө кызыгып жатышат. Үчүнчү, төртүнчү тепкич. И 30дан өйдө болсо уже аудитория ысык. То есть, когда биз ошондой анализ кылганда, бизге бул процент чыкканда, эмне кылабыз? Биз түшүнөбүз. Азыркы тапта мен кандай контент чыгарам. Азыр мынакей сатология курсунда мен контент түрлөрүн үйрөнөм, кайсынан баштасам болот. Түшүнүктүү болуп атабы? То есть сразу сатуучу контенттен баштабайбыз. Биринчи аудиториянын деңгээлин карайбыз. Канчалык деңгээлде вариант. Бул көрүнбөгөн сатуу, мен ар бир запуска ушуну колдоном, жакшы көрөм да ушул вариантты. Биринчи кадам эмне кылабыз? Стористен опрос кылабыз. Биздин темабызга жараша коебуз сториске. Сиздер анан темабызды коебуз. Колдонуп көрдүңүзбү? Канчалык деңгээлде актуалдуу сиз үчүн? Андан кийин опростун 4 жообу бар эмес беле? Стикер опрос. А. Такыр түшүнбөйм, бул кантип иштейт? Б. Теориясын билем, бирок кайдан баштаарымды билбейм. В. Өзүм аракет кылып көрдүм, бирок жыйынтык жок. Г. Инвестиция кылууга даярмын, эң жакшы вариантты издеп жатам. Сиздер ушул суроолорду, может быть, башкача сөздөр менен коесуңар, жоопторду, то есть. Но маанисин жоготпой коесуздар, макулбу? Андан кийин экинчи кадам. Теперь бул опрос 24 саат турат стористе, пока ал полный
Адамдар көбүнчө көбүрөөк адамдар жооп бергиче биз ага чейин пока мындай иштерди кылабыз. Бизге көрүнүп турат да кайсы адам кайсы жоопко жооп берди, кайсы кнопканы басты опростун. Анан эмне кылабыз? Эгер А вариант баскандарга директке барып жазып, новичоктор үчүн, булар новичоктор, А вариантты баскандар. Кандайдыр бир акысыз нерсе, эгер товар саткан болсоңуздар скидка же бонус беребиз. Кызыктырабыз. Б вариант баскандарга баштоо үчүн акысыз жардам. Алар кантип баштап билбейт. Негизи билет баарын, но баштага биринчи кадамды кыла албайт. Ошо баштоо үчүн жардам беребиз, тоже акысыз. Чек-лист, видео урок, эгер товар саткан болсоң, доставка бекер же товарды алмаштыруу вариантын бересиңер белекке. Үчүнчү В вариантты баскандарга көйгөйдү табуу үчүн акысыз консультация. Эмнеге бул аракет кылып көрдү, бирок жыйынтык жок. Биз акысыз консультация берип, ошо консультациянын ичинде ага сатсак болот. Да? Ушул техника эмнеге көрүнбөгөн сатуу деп аталат? Потому что бул 3 вариантында тең сиз директке жазып, уже примерно анын көйгөйүн билесиздер и начинаете потихоньку продавать свой товар. Айымдар, түшүнүктүү болду? Далее Г вариантты баскандарга түз эле уже курс, товар, кызматты директтен сатабыз. В это время 24 саат болуп бүттү, өттү, биз жыйынтыктарды анализдейбиз. Эгер бизде там көрүнүп турат го статистикада опростун эмелери, жыйынтыгы. Эгер вариант А көбүрөөк болсо, бул аудиторияңыз биринчи тепкичте. Вариант Б экинчи тепкичте, вариант В үчүнчү тепкич, вариант Г төртүнчү тепкич. Так, тепкичтерди эстеп келели. Мынакей тепкич. Эми кийинки сабактарда мен ар бир тепкичке тиешелүү контенттин түрүн берем. Кандай кылып тартабыз, кандай кылып чыгарабыз. Ошол үчүн кийинки сабакка сиздерде уже бул 3 техника жасалган болуп, сиз четко билишиңер керек аудиторияңыз кайсы тепкичте. Биздин үй тапшырмабыз как раз ошол. 3 техниканы тең колдонуп, аудитория кайсы тепкичте турганын аныктап, чатка жазабыз. Чоң рахмат. Биринчи сабак ушу менен бүттү.